Çöllerin aralasan, metrodon adaşmasan, жүргөн жерim бүгін Москва. Бақыт іздеп келе бергем, қош айтышып енем менен, көнүп қалдым саға Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде қалды қана Москва. Жаштык мас тура, ойнок кез тура, қызық күндөр сенде өттү ойноп Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парараппа-раппа-рара. Келген, қыйла жону жеңген, қырғыз елден ұрпақтарыбыз. Азғырса да заман, алдаса да жаман, қасы қылба өз мекеніңе. Бейіштің төрүндөй, берметтен өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстан. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Аргасыз кетсең да, алыска жетсең да, сагынарсың ыйык мекенди. Биримдиктүү элбиз, өлүмгө себепсиз, кыргызмын деп коргоп намысты. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстан. Ата мекеним, ардактуу жерим, кылымдарга сени ырдап келемин. Мекеним менин, кымбатын жерим, жүрөгүмө сени сактап келемин. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Такскейджи бүгүн Москвада 14-апрель 2019 жыл 1 жылдык туулган күнүн мааракесин өткөзүп жатат. Такскейджи жамааты, таксистердин жамааты ынтымакка биримдикке чакырган жамаат. Ошол келгиле жигиттер,
чогуу биз менен ынтымак биримдигине ар дайым силерди ынтымакка чакырам, жигиттер. Ошол жигиттер. Assalamu alaikum. Бүгін Москва шаарында 1 жыл болду бизге ошол такси кейжи жамааты, такси кейжи жети. Бул 7 областтагы жигиттер чогулган. Таксист иштеген балдар. 1 жылдан бери биз ынтымагыбызды, биримдигибизди карманып келатабыз. Андан тышкары биз ушундай эле жамандык, жакшылык жактарына жардам беребиз, кайрымдуулук кылабыз, дурус эс жөнөтүп турабыз. Колдон келишинче. Ошо бүгүн 1 жыл болуптур. Ошо 1 жылда бүгүн майреке кылып атабыз, чогулуп, бир кой алып койду союп, ошо кан чыгарып, Куран окуп коелу деп. Ошо. Ассаламу алейкум кыргыз элим жана Москвадагы мекендештер. Бүгүн аябай жакшы күнгө күбө болуп отурабыз. Ошол Москва, бүткүл Москва боюнча кыргыз таксисттери биригип атайын 1 айда 1 ушундай аш жеп, жана ушундай ынтымак үчүн чай ичип, бири-бирибиз менен таанышып, бөлөк жерде, бөлөк элде жүрсөк дагы ушинтип отурганыбызга кубанычтуу. Мына бүгүн такси кейжи жамаатынын бириккенине 1 жыл болуптур. Бүгүн атайын кой сойлуп, атайын курмандык чалып, Аллах Тааланын астында ушул бир ынтымактыбыздын башы болсун деп ушул бүгүн отурган кезибиз. Мына бүгүн ошол аябай кубанычтамын. Кыргыз биригип атканда, кыргыз негизи ар дайым мындай бекем болуп келген. Мындан ары дагы ушул бири-бирибиз бөлүнбөй, ушул Москвада чет элде жүрсөк дагы мындай бирдиктүү бололу кыргыз элим. Жана жалгыз жүргөн таксисттерге да айтат элем, келип кошулуңуздар, такси кейжиники жамаатына кошулуп келип, ушул закон түрүндө ар кандай ушундай бир кем карчы болсо бири-бирибизди ушинтип бүтөп туралы. Жана ушундай эле бияка ушу аттуу баштуу балдарыбыз, элге көрүнүп жүргөн дагы балдарыбыз бар арабызда, такси кылып иштегендер бар. Ошон үчүн силерди күтөбүз эмки ашта. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жалпы жамаат. Алла разы болсун. Ушунча келип аткандарга, келе албай калгандарга дагы. Убакыт болуп зымыраган курс сыяктуу экен. Мына такси кейжи жамаатынын ачылганына да уже 1 жыл убакыт өтүп кетиптир. Ошол 1 жылдыгы болуп, ал жерде балдар чогулуп отурат, анча-мынча эл алдында жакшы кызмат кылып, эл үчүн жүгүрүп, мечитке жүгүрүп, кыргыз деп жанын күйүп, өзүн уруп жүргөн балдардын анча-мынчалары кичине бир ардак карматага жетишип отурат. Бөтөн эл бөтөн жерде жүрүп, башын бириктирип аткан адамдар дагы ар бир ушул жакшылык иштерге өз салымын кошуп аткан адамдар, баш көз болуп аткан адамдардын бардыгы бир өзүнүн салымын кошконуна байланыштуу грамота сыйлыгын алып отурушат. Алла разы болсун. Ушул биздин жигиттерибизге, акаларыбызга, инелерибизге ушунча өзүнүн алтындай болгон убактысын бөлүп, элдин алдында эл үчүн кызмат кылып келгендерине Алла разы болсун. Өзүмдүн атыман, элдин атынан, калайыктын атынан бардыгына ыраазычылык билдиремин. Ар дайым ушундай келечекте мындан кийинки ошол өз мекенибизге жеткичең, мекенибизге жеткенден кийин деле ар бири ынтымакта болуп, кармашкан ушул бойдон бардыгы чогуу биримдикте бардык нерсени баштай турган болсо, бир ийгиликке жетет, бир чоң иштерди бүтүрөт деген ойдомун. Иншалла, Алла буйрса, биримдик болсо, бардык нерсе результат жакшы болот деген ойдомун. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Москва шаарында такси кейжи жамааты чогулуп отурабыз. 1 жылдык маарекесин белгилеп, бул 1 жылдын ичинде кандай бир гана жакшылыктар болуп өткөн. Мечит куруу, андан башкасы да ушу такси жигиттерибиз бирин-бирин коргоп, бирин-бирин сактап, бири-бирине жөлөк таяк болуп, бири-бирине жардам кылып, ушунча салым кылып келе жатышат. Ошо бүгүнкү күн ошо биздин эр азамат жигиттерибизге
даярдап койгон белектерибиз бар эле. Ошолорду бүгүн тапшырып, балдарыбыздын көңүлүн көтөрүп, ушундай бир кичине той чара кылып отурдук элек. Assalamu alaikum. Журт. Биз бүгүн такси кейжинин 1 жылдыгы болуп турат. Ошо 1 жылдыгын өткөрүп жатабыз. Москва шаарында 2019 жылы мына таксистердин бар жоон ынтымакка чакырып, таксиспа 1 жылдык юбилейин өткөрүп атабыз. Келиңиздер, ушундай ынтымакка берендикте бололу, жардамга ар дайым бири-бирибизден жардам аябайлы. Такси кейжи бири-бирине жардам аябай, бар жок айткан нерсени кылып атышат. Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик. Ынтымакта берендикке келиңиздер. Москва шаарындагылар. Ассаламу алейкум. Москва шаарынын мекендештер, туугандар. Такси кейжи ынтымак чакырабыз. Азыр 14 февралда такси кейжинин 1 жылдыгы болуп атат. Жакшылыктарды, бири-бирибизге жардамдарды беребиз. Ошондуктан биргеликте бололу, ынтымак бололу. Assalamu alaikum ekendештер. Мына бүгүн өзүңүздөр жакшы билгендей, кыргыздардын атайын чоң группасы бар, Taxi KG деген. Ошол Taxi KG группасынын мына 1 жылдык маракесин өткөрүп атабыз. Кудайым ушул убакка, ушул күнгө жеткиргенине терең ыраазычылык билдиребиз. И дегендей 1 жылдан бери өзүңүздөр билгендей жаманта, жакшылыкта болду биздин балдардын арасында. Төлөбөгөндөр, тоногондор, ошолордун баарын алдын ала алып, көптөгөн биздин жардамга муктаж кыргыз жарандарына көптөгөн жакшылыктарды кылып келаттык. Ошонун натыйжасында азыр 1000ден ашык бала ушул группада болуп, ошол бири-бирибизге жардам берип, муктаждыкта колдоо көрсөтүп, ушундай кылып келатабыз. Мен ойлойм, такси кейжинин келечек иши алдыда, мындан да чоң жакшылыктарга, мындан да чоң тоолордон ашып өтөбүз депчи. Ошол бардык водительдерге, бардык биздин Кыргызстандын келген балдарга ушу тынччылык, аманчылык, ушу тилеген оймактары жетип, юбилейсине аман эсен кайтып барса экен дейбиз да. Бул такси иш өтө коопсуз иш, жаман да болот, жакшылык да болот. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Россия Федерациясынын жол эрежесин сактасаңыздар, сиздер жакшы ийгиликтерге жетишип анан кетесиздер деп ойлойм. Сиздер менен бирге Taxi KG. Ассаламу алейкум, кыргыз халкым. Москвадан салам барыңыздарга. Биздин бүгүнкү чогулуп аткан себебибиздин максаты бул Taxi KG'нин 1 жылдык юбилей десем болот. Потому что биз ушул Москвага келип, такси келип, биздин кыргыз жигиттер ушу таксиде иштеп, ошонун артынан ынтымакташып, группа түзүп Taxi KG деген. Астыбыз семьябыз менен карым катнаш кылып, артыбыз жок дегенде бирибиз менен таанышып, ага ини болуп, ушул жакта жүрөбүз. Көп деген жакшы иштер болду, жакшы чогулуштар болду, көптөгөн иштерге күбө болуп жардам берип атабыз. Айтарым мындан ары ушу ынтымагыбыз аша берсин, көбөйө берсин, кыргыз балдар келгиле, чогулгула ынтымакка. Ушу талаа түстө жүргөндө бири-бирибиз колдоо көрсөтүп, ушу жакта жакшы иштерди кылсак, мындан да жакшы болот деп ойлойм. Баарыңыздарга салам, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, Taxi KG жамааты бүгүн биздин 1 жылдык эмебиз болуп атат. Биз ушу Taxi KG жамааты бул элдерге колдон келишинче жардам берип, өзүнүн ынтымагыбыз үчүн биригип, ар дайым чогулуп, ар ай сайын өзүбүзгө көбөйүү болгон проблемаларга эме болуп катышып, өзүнүн болгон күчүбүз жетишинче жардамыбызды берип жүрөбүз. Мечиттерге, башкаларга, ооруп калгандарга, кыскасы ушу биздин
такси KG жамааты ынтымагы жакшы, мындан да өнүгүшүнө биз ишенебиз. Кыргыз элибиз аман болсун, биз бул жакта аман болойлу. Эмне дейбиз дагы? Баарыбызга тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Келген такси KG'ге келген коноктор даамдуу тамактардан татып, отуруп кетиңиздер. Эмне дейбиз дагы? Şu такси KG'нин бүгүн 1 жылдык мероприятиясы. Ошонун эмесинде бүгүн чогулуп дагы бизден улуу чоң байкелерибиз келип катышып атат. Баарыңыздарды такси KG'нин эмесине келип катышып туруңуздар. Ошол баарыңыздарга тынччылык. Ассаламу алейкум. Такси KG жамааты мына Кудай буйрса бүгүн биз такси KG'ни ушу бирибизди коргоп ачканыбызга бүгүн 1 жыл болуп атат, Кудай буйрса. Ар дайым ушундай ынтымакта бололу, бизге кошулуңуздар, бирөөнүн эжеринде жүрөбүз, бири-бирибизге поддержка болуп, ушундай ынтымакта бололу ар дайым. Рахмат баарыңыздарга. Арбаңыздар урматтуу кыргыз элим, саламатсыңарбы? Мына бүгүн буйруса Москвадагы KG такси коомдук бирикме деп айтсак болот, ушу таксисттер жамааты бүгүн чогулуп 1 жылдык отчетун ушул жерде элдин алдында көрсөтүшүп, элдин баарын топтоп, ушул жерде таксист балдарды топтоп бардыгын Москвада аттуу баштуу аксакалдарыбызды, агайындарды топтоп ушул жерде чай берип, бир жашынакай бир ынтымак кезесин уюштуруп атышат. Эми ушул такси KG жамааты менен биз дагы мынакей 1 жылдан бери чогуу иштеп, баягындай Москвада өзүбүздүн элибизден Кыргызстандан алыста жүргөндөн кийин ар кандай кырдаалдар болот, ар кандай ситуация болот. Ошол малда балдар келип чогуу иштеп, например, Грузия малында келип чогуу иштеп, акча чогуу жардам беришип, анча-мынча баягындай срочно бир жака бара турган малда да, чогулуп турган малда да келишип, чогулушуп, жардам берип калышат. Ушул такси KG жамааттын башында турган ушул Аслан, инебиз, жолдош досторубуз, мынакей Нурлан, аттары аталбай калган лидер балдар бар. Ушуларга рахмат. Ушундай балдардын башын бириктирип, чогуу иштеп, ушул биримдик ынтымакты кармалышат. Ушундай иштеринен дайым ийгилик каалайбыз. Эми биз канткенде дагы алыста жүрөбүз, бирок ушул эртеби кечпи все равно биз кыргыз элибизге, жерибизге барганга биз ушундай аракет жасашыбыз керек. Буйруса алтын башыбыз аман 12 жүз бүтүн болуп турган болсо, элибизге, жерибизге барып өз жерибизге кызмат кылганга насип эткен болсун. Бүгүнкү ынтымак чогулушу, биримдик ынтымак чогулушу bundan ары дагы биримдик ынтымагы булардын арта берсин, дайым иштерине ийгилик болсун, тынчта жакшы күндөрдө гана жолугушайлык. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, туугандар. Бүгүн жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Такси KG 7 жамааты Москвада иштеп аткан биздин таксист балдар бардыгы. Жакшы ынтымакта чогулуп иштегенине бүгүнкү күндө 1 жыл болуптур. Бардыгы аябай жакшы ынтымакта болушуп, Москвада жашаган Москванын тургундарынын ишенимине кирип, ишенимин актап, көп кайрымдуулук жумуштарды жасап, кыргыздардын жакшы жактарын көргөзүп келатыптыр. Ошого мындан ары дагы биздин такси KG группасынын ынтымак болуп, ушул жерде өздөрүнүн жакшы жактарын көргөзүп, башка шаарлардагы биздин Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Якутскиде таксисттерге дагы бир ошондой үлгү болуп, жакшы жактары менен көргөзүп, мындан ары дагы ынтымактары мындан ары артып, өздөрүнүн жакшы жумуштарын кылып, үйлөрүнө эсен-аман кайтат деген биздин үмүтүбүз бар. Балдарга ийгилик каалайм. Салам алейкум, кыргыз элим. Ушу такси KG'ге ачылганына биримдигине 1 жыл болду. Ушу бардык кайрымдуулук фонд, груз действий, ушу бардыгына жардам берген ушу кыргыз азаматтарыбыз, кыргыз жигиттер ушу бардыгына кайрымдуулук кылганына бардыгына Алла ыраазы болсун, ыраазычылыкты билдирем. Ушул бардыгыбыз ынтымакта жакшы жүрө берели. Ар дайым ушундай жамандыктан алыс болуп, жакшылыктан
көбүрөөк болуп ушундай нерсе жүрө берели. Ошо бардык такси KG жамаатына, СОС KG такси 1 ошо бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Ошо бардыгына чоң рахмат. Ошо Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик, бала чакага, үй бүлөгө баары тынччылык, аман эсендик кылып, ошол жерде тапкан тыйындарыбыз жакшылыкка буйруп берсин. Ошо чоң рахмат. Такси KG'nin жамааты тамагыңыздар тактуу болсун. Жана бүгүн мынакей биздин ушул чогулган күнүбүзгө, ушул бириккенибизге, ушул чет элде жүрсөк дагы, ушул бириккенибизге 1 жыл болуп тур да. 1 жылдын ичинде канча деген башыбыздан оорчулук нерселерди көрдүк. 1 жылда биз бири-бирибиз менен бир туугандай эле болуп калдык да. Негизи биз кыргыз азыр өзүбүздүн тарыгыбыз чоң эл, кыргызыбыз кыргыз эл, кыргыз кылымды карыткан эл да. Ушунча жерден жүрүп ушул Россияга келдик. Ушул чет мамлекетке азыр ушундай убакта келип иштегенге жана бириккенге туура келип калды. Ошон үчүн туугандар бүгүн такси KG'nin бириккендигине, ынтымагына 1 жылдык болгонуна открытиясына бир аксакалдарыбызды чакырып койсок, ушул Россия жергесинде ушундай күн десе күн, түн десе түн, ошол кыргызыбызга кандай башына оорчулук түшпөсүн, келип жардамын берип жүргөн Улан Кошмотов агабызды Жалал Абад коомунун төрагасынын президентин чакырып койсок, жана ошондой эле Кыргыз Конгресс, Россия Федерациясынын Кыргыз Конгресс президенти Кубанычбек Шералиев байкебизди дагы ортого чакырып койсок, аксакалдар өзүңүздөрдүн батаңыздарды берип биздин ачылышыбызды ачып берсеңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, иничектер, бардыңыздар эмибизден жашыраак экенсиздер. Бүгүн мына бир жакшы жөрүлгөн үстүнөн чогулуп атпсыңар. Мына такси KG 7 область деп түшүндүрмө беришти. Ошо жамаатынын бүгүн 1 жылдык ынтымак ошо кечеси болуп атыптыр да. Эми жана биздин ишек айтып кеткендей, ошо тагдырга тан бериш керек. Эч ким билбей, ушу 1 жыл болду келип ушундай ынтымакта болуп, бүгүнкү күндө иштеп атканыңар аябай мындай көңүлгө жагарлык. Ата-энеңерге, туугандарга айтса, башка адамдарга силерге мындай татырлык, мактанга жакшы айта турганга мындай сөзгө ала турган жакшы бир жөрүлгө болуп калды. Себеби дегенде бир эле Москвада эмес таксистер. Мына мен сиздерге айтып кетейин, мына биздин кыргыздардын Кудайга шүгүр кыргыз мамлекетибиз бар, өзүнүн жерибиз бар, элибиз бар. Россияда кыргыз көбөйгөнү үчүн мына бүтүн Россиядагы кыргыздар да биригип, башы биригип, жалпы Россия боюнча кыргыздардын конгресси деп биз түзгөнбүз. 2012-жылдан бери бир топ чач агарды. 3 кыргызды бириктириш кыйын, билесиздер, Азыр бүтүн Россияда ушундай мигрант болуп келген, кийин отурукташып калган биринчи ошолордун баары биригип, азыр таксисттер бир эле Москвада эмес, Санкт-Петербургда, Новосибирскиде, Красноярскиде, Екатеринбургда, Якутскиде бүт бар жерде эмгектенип келатышат. Ошолордун арасында силерге окшогон жакшы жигиттер бар. Себеби дегенде бир эле күнүмдүк аренданы төлөйм же болбосо акчам алам дебестен, ошол жергиликтүү иштеген жерге кантип кыргыз улутуна, кыргыз элинин мен жакшы көргөзсөм, мамилесин оңдосом, биздин ошо башка бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндө бизге дагы урмат, сый менен мамиле кылса деп. Бирок ошол жерде жакшы кызматтарын, мына Якутскиде билесиздер, өткөндө эле бир кичине чыр-чатак болду, бирок баары жакшы жагына чечилип кетти. Себеби дегенде ага чейин эле кышы менен балдар пенсионерлерди бекер ташып, алардын көңүлүн алып, үйлөрүнө жеткирип, ар бир баланын чөнтөгүнөн бир 200-500 сомго кайыл болушуп, садака катары ошолорго жардам бердилип, ал жагы дагы чоң жардам жакшы жагына оодурду да. Себеби дегенде биз башка элде, башка жерде жүрөбүз, баары бир. Бирок тарыхый кыргыздар бул жерде жүргөн. Мен айтып кетишим керек. Элдер
Bütün Россиянын тегерегинде, бүт жерлеринде кыргыздар ушинтип жүргөн. Биз көчмөн эле экенбиз. Ушундай тагдыр насип экен келип калдыңар. Мындан ары мен айтып кетет элем, ынтымагыңар мындан ары күчөсүн, жамаатыңар кеңейе берсин. Өзүңөрдүн дагы аксакалдарыңар бар, жолдош окшогон, өзүңөрдүн иманга чакырган ага инилериңер бар. Ошолордун баарын мен ойлойт элем. Таксисттер элдин алдыңкы адамдары. Себеби дегенде күнү түн эл кызматында жүрөсүңөр, ааламда эмне кеп болуп атканын, эмне сөз болуп атканын силер байкап, акылыңар менен аңдап турасыңар. Ошон үчүн заман менен, бүгүнкү күн менен силер тең кадам таштаган балдарсыңар да, биздин силерге үмүтүбүз абдан чоң. Ошон үчүн айтып кетет элем, мындан ары дайым ынтымакта болгула. Мына 1 жылдык юбилейиңер менен мен куттуктап кетет элем. Дайыма канчада жолдо жүрөсүңөр, дөңгөлөктөр дайым айланып турсун. Дениңер сак болсун. Кудай бөөдө кырсыктан сактасын. Машиналар кагышсын, силердин бир жериңерден бир кичине оорудум же болбосо кичине бирдеме болбосун. Эч убакта жабыркабагыла. Кудай буйруса кыргыздардын келечеги кең. Биз дагы өзүбүз тараптан кантип күндү түн, кантип ушу биздин жигиттердин турмушун жакшыртсак, силердин дагы ушу транспорт сферасында, такси сферасында кандайдыр бир жеңилдиктерди алып берсек, ушулардын бизнестери, ушулардын жумуштары жакшы жүрсө, машиналардын жөндөн ар бир айдап жүргөн машинасы ушулардын менчиги болсо экен, көбүрөөк өздөрүнүн акча тапса экен, үйүнө көбүрөөк акча жөнөтсө экен деген ошондой маселелердин үстүндө биз иштеп келатабыз. Силер ойлогула, биз келип эле конок болуп силерге сөз сүйлөп кетет. Биз силер мененбиз. Майрамыңар менен балдар. Улан Байгебизге берсек, Улан Ошматов агабызга мына Москвада аябай кыргыз үчүн, кыргыз деп күйүп келген агабыздын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыздын баатырлары, урматтуу кыргыздын жигиттери. Мына силер менен дагы буюрса бүгүн жараткандын амири менен, каалоосу менен, буйругу менен жолугушуп отурамын. Жолугуштурганыма чексиз шүгүрдөр келтиремин. Мындай болот жигиттер. Адегенде мынакей азыр аксакал сүрүдү. Биз жаштан калып бир Куран окуп койгула. Арабызда өтүп кеткендер бар. Таксисттердин арасынан канча жигиттер өтүп кетип атты. Жолдо эмне гана болбойт да. Ошон үчүн мен азыр өзүм да мындай сүйлөрдүн алдында ушул нерсе менен деп турат да. Bir Kur'an okuyun hadi. Bir Kur'an okunan giyin kısaca söyleyeyim. Nasıl ki? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Ушул окулган Курандар биздин өтүп кеткен инсандарга, биздин арабызда жүргөн силердин досторуңарга, жолдошторуңардын арбагына арнасын, өткөн пайгамбарлардын өтүп кеткен биздин ата бабалардын арбагына кыргызыбыз дайыма аман эсен жүрсүн. Амин. Арба кыразы тирүүрөз деген бизде кыргызда жакшы сөз бар урматтуугандар. Ошондуктан биз ушу арабыздан кеткен аталарыбызды, энелерибизди, баатырларды, арабыздан кеткен жаштарды эскертип турганга биз милдеттүүбүз да, урматтуугандар. Сүйлөп атканда бирибизди угайлы, урматтуугандар.
Бүгін мынакей бір жыл ушу такси KG жамаатына бір жыл болуптур. Бүгін ушул чогулуп бір жылда адам баласы не только жамаат, адам баласы бір жыл ичинде мен нени кылдым, кандай жакшылык кыла алдым, кандай бир минустарым болду, кандай бир жетишкендер болду деген мындай өзгөчө да өзүбүздө мындай отчет болот да. Бирок бүгүн мына ушул Арслан, Жолдош, Нурлан аттары аталган жигиттерибиз ушу азыр негизи мына Кубанычка айтмакчы, кыргыздын 3 башы бириктирип өтө кыйын. Кыргызыбыз кичине чөтөгүбүзгө 2 сом акча түшүп калгандан кийин биз кыйын болуп кетебиз. Биринчи келгенде башкача элек секи-секи өзгөрөбүз да, тез өзгөрүп кетебиз бизчи. Мына биримдикке ынтымакка келиш чындыгында бизге сәл кыйыныраак. Бирок ушул кыйынчылыкка карабастан бүгүнкү күндө такси KG жамааты мына Москвада канчадаган жамааттар бар. Ошонун ичинде ушу жамааттын ичинде өзүңөрдүн ордуңар бар. Бир жаман ишке барып аткан жериңиз жок. Дайыма ынтымакта, биримдикте, бижиде бирдик болгон болсо чогуу бара калып, бир өлүм житим болгон болсо чогулта каласыңар, жаман жакшы болуп бара каласыңар. Мына биз аксакалдар, биз мындай көптөн бери аралашып жүргөн адамды биз байкап жүрөбүз, ким эмне иш кылып атканынчы. Мына эми көптөн бери ушул коомчулукка аралашып калган үчүн коомдун арасында эмнелер болуп атканын бизде көзөмөлгө салып карап жүрөбүз. Колдон келишинче жакшы багытка көрсөткөнү, жакшы жолго айтканы биз дагы мүмкүнчүлүк берип, ушул колдон келишинче колдоп турабыз. Анан ушул мынакей балдар менен бир жылдан ашык болуп калды, таанышып, жаманбы жакшыбы колдон келишинче жаман жакшы иштерге аралашып, баягындай экстренный моменттер болуп калат. Бир жерде бир өлүм житим болуп калат экен, той аш болуп калат экен, бир жакшы бир мероприятие болуп калат экен, ошондо мала жолугушуп, сүйлөшүп, чогулуп барып, колдон келишинче мына көптөгөн иштер жасадык да. Албетте бул ушул 2-3 баланын атын атаган болгон болсом, эми көбүнгөр менен таанышмын, көбүнгөр менен тааныш эмесмин, сыртыбыздан билебиз. Мына ушул баардык жамааттын атынан аябай көп жакшы иштер жасалат деп, буну айтып кетиши керек болду. Анан кийин колдон келишинче мына коомчулук болобу, башка жерлерде колдон келишинче себеп мынакей Кубанычка баштанган биздин агаларыбыз колдоп, любой жерде поддержкалар берип атат. Биз да дальнейшем колдогону, жакшы иштер жасаган болсоңор, биримдик ынтымакта болгон болсок, али дагы көп иштер жасайбыз. Көптөгөн сыйлыктарга ээ болсоңор, буюрса баары жакшы болот да. Самое главное ушул ынтымагыңар эч качан ыдырабай, биримдикте болуп, дагы көбөйүп, бири-бириге баягындай айтат го, кыргызда сөз бар. Өйдө чыксаң өлөк боло турган, ылдыйга түшсөң жөлөк боло турган, мына ушундай бир болуш керек атгандар. Мына кеч жакында аксалар айтмакчы, Якутскте эмне болуп кетти. Мына ушундай малыбыз топтолуп, биримдик ынтымак үчүн биригип туура эмес иштер болуп аткан болсо айтып деп, мына ушундай бул Россия биздин ата-бабаларыбыз жүргөн жерлер. Кыргыз каганаты турган жер, куралган жер. Ушул жерде биримдик ынтымак илгерилер болуп жүргөн жерде. Мына биз жүрсөк, өзүбүздүн ата-бабаларыбыз баскан жерде жүрөбүз. Кудайга миң марта шүгүр. Мына ушундай эми Кудай өз атасын азыр бирдик болуп кетип, бизди баардыгыбыз чыгарып жүргөн болсок, Россияданчы, башка жерлерден Кыргызстанга барабыз, 1-2 ай жашайбыз, ошо топтогон акчаларыбызгачы. Андан кийин башалматы башталат. Баягы преступление өсөт дегендей. Ошон үчүн кайсы жерде жүргүлүк, биз ошол жердин законун сыйлап, ошол жердин талибин алып дегендей, мындай бирибизде жанында жүргөндө да канча жаман иш кылып коймосоң, туура багытка айтып деп коюш бизде бар милдет мотурда. Бүгүнкү ушундай автосогон жайып, постоянно чогулуп турасыңар. Бүгүн да мындай автосогон жайып, баарыңар чогулуп, аксакалдар чогулду, баары чакырып, чайга чакырып, тамак берип атканга бул чоң иш. Дайыма ушул жаратканым өзү колдосун. Жолдо жүрөсүңөр, жол кирин жигит билер дайыма аманчылыкта болуп, мен лично кайсы жерде болбойм, силер менен биргемин. Араңарда балдар менен колуман келишинче кайрылып калат, колуман келген жардамды берип келем, дальнейшемде беремин. Ушу ортоңордо дайым биримдик болсун, ынтымак болсун, жакшы күндөрдү жашайлык. Аман болгула. Ушу молодцы, рахмат. Айтканыңыз келсин Улан байке.
Уланбайга айткандай негизи кошулуп кетем да. Кыргыз негизи каныбызда бар да. Бири-бирибизге баш ийбегенчи. Бирок кыргызды бириктириш кыйын, бирок биргебиз буйруса. Ошол баштаган негизи кыргыз бүт, Россиядагы таксисттер бүт мен кыргызмын деген биригүү болушубуз керек да. Бириксек бизди эч ким сындыра албайт, бизге эч ким тийише албайт. Ошондой эле туугандар, бүгүн ушул күн десе күн дөбөй, түн десе түн дөбөй, ушул жерде ар кандай тууганыбызды кыргызды сабап кетпесин, тигип кетпесин деп ушул карап отурган админдерди, ушул ар бир кыргыз үчүн күйөп отурган админдерди ортого чакырып койсок, баарыңыздар чыгып берсеңиздер. Эми ушул кыргызды бириктирүү үчүн ушул күчтөрүн болгон, өздөрүнүн күчтөрүнүн салымын кошуп берген админдерибизге берсек, жана улуубуз Жолдош Шаксыга берсеңиз, Жолдош Шаксы өзүңүз. Салам алейкум, жамаат. Бүгүнкү майрамдар менен жигиттер баалашып жүрүп, бири-бирибизге жардам беребиз деп мына нерсени уюштурдук. Андан бери билинбейли 1 жыл өтүп кетти. 1 жыл ичинде ар кандай жакшы нерселер болду, жаман иштер болду, бирок ошолорду каалабай, кичине убактыбызды бөлүп бир болдук туугандар, турабыз. Анан эң важный айта турган нерсе, азыр айтып атабыз го, кыргыздын башын бириктириш кыйын деп. Анан бул нерсе көңүл бурбай эле коюш керек, бул негизи каныбызда бар нерсе да. Анан ушул нерсени канды мынакей силер менен биз тазалап койдук Кудай буйруса. Бул көптөргө уруп болот, көптөргө сабак болот деп ойлойм. Потому что илгери бир убакта өзүңөр жакшы билесиңер, Куда тарап, берки бала тараптан келсе булар кимдер экенин таанып билип алып анан мамиле кылышкан, болбосо мамиле кылган эмеспиз да. Азыр бизде андай эмес, биз жаңы муун, жаңы поколение, бизде жада калса бирдекилер көрүшпөсөк да, мынантип үйүнүбүздү угсак, бири-бирибизди ырыста таанычу болдук. Туугандар туурабы? Телефондон башталды бул нерсе. Анан кийин аркасы бирибизди тааныйбызбы, тааныбайбызбы, кыргыз болсо болду. Ona bir tuğanımızın başına bir iş düşüp kalıptır deyip, koldan gelgen jardamımızda ayabay, ынтымақты бекемде отырабыз. Бұл деген өте жақсы көрүнүш. Мен ойлойм, кийинки бизден кийинки муундарга бир жакшы сабак боло турган нерсе, не только кийинки муундарга, бизге чейинки адамдарга да сабак болуш керек да. Анан бул нерсе группаны түзгөндө такси KG7 деп түзүлдүк деп атпайбызбы? 7 дегенен бул 7 областтан келген балдарыбыз. Бизде андай тема жок, Оштон келдиң, Тоштон келдиң, мен Сайдан келдим, сен Кырдан түштүң дегенчи. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Анан мындан арака калбарым ушу ынтымакты бекем кармап, ушу нерседен жаспай, бул нерсени дальше продолжать этебиз. Жамандыктар болбосун. Кудай буйруса, эртең Кыргызстанга барсак дагы, алыстан көчөдөн баш ийкешип жакшысынарды деп коюп кетпейбиз. Кудай буйруса, бири-бирибизди чайга чакырышып, бири биринин нарында, бири биринин ошто, бири биринин таласта ошентип сыйлашкандардан болобу, ошол нерселерге жетишели. Жакшы тилек жарым ырыс дейт, ошол ниетибизге жетели туугандар. Мен айтарым ошо. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın amançılığı olsun. Allah Teala şu günü buyurgan eken, barımızga taksi KG cemaatinin açılgandan dep öz açmışım 1 yıl ötüp ketiptir. Ушунча адамды бириктирип, уюштуруп, чогултуп, ушуга налып келип отурган сиздерге рахмат, уюштуруп аткан балдарга рахмат баарына. Убакыт билимей өзүнүн нерсесин алат экен, 1 жыл өттү. Иншалла, Алла Таала буйруган болсо, Кыргыздын башын өз жерибизде болмосо дагы бүтүн элде, бүтүн жерде бириктиребиз деген ишенич чоң. Иншалла бул келечекте болот деп ишенем. Баардыгы сиздер менен бирге иншалла. Бүгүн ушул такси жамааты биригип, атайын биздин аксакалдарыбызды сыйлап коелу деп эле да. Улан байке менен Кубанычбек байке келсеңиздер, сиздерди биздин ушул сыйлыгыбызды алып коюңуздар. Улууларга урмат көрсөтөйт, кичүүгө көрсөтпөйт.
Кубанычбек агабызга биздин аксакал деп сиздерди сыйлап атайын ушул бүгүнкү кеченин коноктору мына бир жыл көз жумуп ачка чекте өткөрүптүр таксикеji жамаатына бир жыл ынтымак биримдик болуп турганда өткөнкү катуу сезилди да жана аксакалды Норуз күнү жоголуп 3 саатка таап алганда чоң Москвада мен өтө чын жүрөгүмөн сүйүндүм да ушу таксикенин жигиттери биякта полицияга алып кетти вообще азаматский сыңар 3 сааттын ичинде таап алганда мен өзүм дагы сүйүнүп өтө кубанычка баттым мындан дагы ынтымак ашып ар дайым мына биримдикте боло элек ошол Assalamu alaikum, taksikeli cemaati. Ben yeni aytım olar. Allah razı olsun sizlerge barınlara. Şu bir yıldan beri ıslık tebe, soğuk tebe kiratasınlar biz benen. Şu barınlara rahmat, Allah razı olsun. Assalamu alaikum. Bir tuğanlar ne deyiz? Ынтымагыбыз ар качан ар дайым ушундай болсун. Бири-бирибизди жүрүп таяк болуп, ар дайым айрылып салам менен болуп. Ошо бар бололу. Бирөө Assalamu alaikum. Barыңыздарга салам. Силерге барыңарга ишиңерге ийгилик дейбиз, карап келе сүйлөп коелу. Биз адилдардын атынан баарыңарга ден соолук каалайбыз. Барыңар дайым жолуңар ачык өтүңүз. Ушунун ойлонушубуз керек да. Москвада деген 20 миң, 30 миң, 50 миң деген таксистерибиз бар да. Ошол таксикежиде азыр 1,5 миң адам барбы? Ошол 10 миң, 20 миң болуп отурушубуз керек да туугандар. Андай эмесе биздин ушул дагы бир 2 мындай атайын бир жигитибиз бар эле, ошолорду бир чакырып койсок туугандар. Негизи сосколар кандай аябай эле коркунучтуу да, барганда коркосуң. Чынындачы, эмне болуп кетет болду экен деп, эми соско жөн барбайсың да. Ошон үчүн биз бара берип, али бир бара берип, мындай кандай десек профессионал болуп калган балдарыбыз бар да, ошонун арасында өзүнүн акыбалы оор болсо дагы, өзүнүн акыбалы мындай балдар менен жүрсө дагы, ошол соско барып жүргөн бир 2 жигитибизди чакырып койсо, Алан Дайыров, Ильяс Кадыров чыгып койсоңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жердештер, бир туугандар, баарыңыздарды ушул бүгүнкү майрамдык кечениндерден чын жүрөктөн куттуктайм. Мына ошентип көз ачып жумганча эле арадан 1 жыл өтүп кетти жигиттер. 1 жылдын ичинде канча жамандыкта дагы, жакшылыкта дагы баарыбыз бирге болдук. Ушул ынтымагыбыз ар дайым улана берсин. Ар дайым ушундай жакшы кечелерде, жакшы дастаркондордо жолугуп, жакшы ой тилек менен биримизге жакшы мамиле болуп, жакшы иштеп жүрөлүк, баарыбыздын өмүрүбүздө тынчтык каалайм. Ден соолук каалайм баарыңыздарга. Аман болуңуздар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.
Өзүн даңқын алыстамық деп жанынан келіп барасың бір бәдірің. Спортсмендерге шиыр ашып берген ұшы талантайтыңар болады. Көз танымайбыз. Анша жерде состор барып, менің де күшті сөйлегендерді жашына табиғат шақырып отырғызып қоятқанда ұшы талантайтыңар. Анда болса, туғандар тамағыбыздан ұшып қалды. Ошо биздин сыйлыктарыбызды ошол соско кандай болбосун, кандай жерде, кайсы жерде болбосун учуп барган жигиттерибизди сыйлап койсок. Калгапов Русланбек, Жалгапов Русланбек ортого чыгып койсоңуз. Бурдубаев Будурманов Миризбек, Кадыров Сабыр. Келді бәке. Руслан Байдеңер бұлдағы біздің жамағатқа өте қошқан салымы үшін ветерандардан ең башында сол сатшылғаннан баштап сіздердің араңарда жүріп келеді. Тоқсоғылдың красавшиге бір-екі осы сөзсен жамағатқа. Ассалаумағалейкум жігіттер. Барыңарды бүгінгі юбилей байрамдарына құттықтаймын. Bir жыл асты көппі өтіп кетіптір. Ең бірінші біздің сүйінішіміз бұл ортамызда ынтымағымыз жігіттер. Ардайым ынтымақты болуға, денсаулықта болуға. Алға. Бердібаев Самат. Самат. Билет за что? Тоқтасын бәке. Ардайым ушундай кызга соққан жигиттерден барып жүрө беріңіз. Мақсат ұлы емес. Бер жақта қарап қалыңыз Самат. Емір, сен кет. Емір. Сіздің дегенде қайда болғасын ұшып кетсін. Бер жақта қарап қой. Бердібек ұлы Қуанышбек. Бердібек ұлы Қуанышбек. Ортого чекпесін. Қуанышбек жоқ қой. Жұмабаев Ерлан. Жұмабаев Ерлан бар ғой? Жұмабаев Ерлан. Елбек рейбісінде өрейсіңді. Құштарбек Жандарбек. Бар ғой? Анда рейбісінде. Сусаренко Руслан. Руслан бар ғой? Такси кейжінің ұшыл основателердің бірі болып қалады ұшыл жігітіміз. Ең сағын қошқандарға. Автокруп Руслан. Автокруп Руслан бар ғой? Полициялар Россияның емчесі іздеп таппаған байгені ұшыл Руслан жігітіміз іздеп центрдан тауып алды. 3 сағаттың ішінде. Фотограф қойсаңыздар. Айсариев Мирбек. Героевста бір-екі сөз беріп қол. Ассалаумағалейкум жігіттер. Жерде қылған ішіміз батырсызда емес. Ары бері қылған ішіміз ардайым жүректен шығарып алатылған білумен құдайды көрсетелі. Ары қылған ішіміз спортшыда келсін. Мен қылғаным барлық шыққысы кежелі мүшелі туғандардың қылғандар болсын. Şu arz etmeye görsün. Şu arz Albayev Abdurrahim. Abdurrahim.
Абдылкадыров Байсалбек. Бар мı Байсалбек? Хамбаров Тимур. Бар mı? Сапиев Бексултан. Өмүркулов Айтбек. Постоянно ары ешбир сосон калбаган жигит. Өзү кичинекей эле бала, бирок духу бир 100 кишинин духуна жетет. Сузуков Арзыбек. Алимбаев Эркинбек. Жигиттер кол чабып туралы. Алимбаев Эркинбек барбы? Мына эртеден кечке деле педал кийип жүрөбүз, кол чабып койсок биз жарым саат эчтеке болбойбуз. Алмазбек уулу Жумабек. Карабай уулу Баястан. Жоробай уулу. Акимжанов Баймурат. Акимжан Бимурат. Ана жигиттер кол чабып тургула. Соско келген эң күчтүү жигитибиз мына. Бычактан да, октон да коркпогон жигитибиз. Өмүрзаков Максат. Жакында эле Павелецкийде ушул бир кыргыз жигитибизди тоноп, качып бараткан жеринен ушул жигитибиз чуркап барып артынан жетип алган жигитибиз. Ногоев Байрамбек. Жок. Нарбаев Жыргал. Иштерди бириктирүү негизиндеги баштаган ынтымагына, биримдигине, ошондой эле коомдук иштерге активдүү катышып, кийинки муундарга жакшы сапаттары менен үлгүлүү иштер үчүн Талайбек Тилекти дагы сыйлайбыз. Юридический жактан көп өзүнүн кеңештерин берип, могу YouTube'дагы, Facebook'дагы бардык суроолорго жооп берип келатат, туура нерселерди балдар туура жакка багыттап келатат. Бул деген нерсе жамандыктан адаштырып, жакшы жакка үндөө. Балдарды жакшы жакка буруп, бул жигитибиздин дагы мээнети аябай чоң. Анан ушул жамааттын атынан өзүң да кабыл алып коеюн ушул элдин баласы болуп. Барыңыздарга Алла разы болсун. Сүйүнүп калдым аябай. Бирок көбүрөөк мактап койду окшойт байке. Ошондой эле Урмат Байматов эжекебизди жакшы тааныйсыңар да. Мына ошо атайын мээрим үйүн салып атат. Ошо кыргыз кыздарыбыз жанагынтип калаада калып калбасын деп. Ушундай намысы жок жигиттерибиз, кээде ушундай кыздарыбызды, эжелерибизди эшикке чыгарып салып атат ушул чет элде. Ошол убактарда ушул Урмат Байматова эжекебиз ушул атайын могу Москвадан 100 километр алысыраак жерде атайын Азия мээрим үйү деп атайын бир 20 комнаталуу үй салып атат да эжекебиз. Ошондо ушул такси кежинин жигиттери, кыргыз жигиттерибиздин жардам бергени аябай чоң салымы. Кыш десе кышын карабай жанагынтип барып карын чыгарып, жайында барып фундаментин коюп, ушул чет элде иштеп жүрсө да ушундай салымдарын кошуп аткан үчүн эң чоң эжеке өзүнүн ыраазычылыгын билдирет Урмат Байматов эжекебиз. Ошол эжекенин артынан атайын ушул мактоо баракчаларын кайрып койгулачы деди эле ошол жигиттерге. Ошондой эле Эсеналиев Рысбек.
Респект бар ғой, Эсеналиев. Туугандар, жаңа алдыда мээрим үйү бүт элек, ким жардам берем деген болсо, ошол арабызда бай туугандарыбыз болсо, жана ошондой эле эмне салым кошом дегендер болсо, ошол эжеге жардам берсеңер болот. Быйыл ошол бүтүрүп ошол мээримдин үйүн бул болушунча ошо ишке киргизсекпи дегенбиз да. Ал жерде кандай максат болот? Ал жерде 10 күндө 21 айга чейин ошентип калып калган эже карындаштарыбызды алып барып багып, өздөрүнүн ушул аялдык ошол аялдарга кандай өздөрүнүн кеңештери керек болсо, ошол кеңештерин берип, ушундай соопчулук иштерди кылалы деген ниетте салынып жатат. Мамбетов Жомарт, Кимсанов Замир. Кимсанов Замир байке бар ғой? Байкенің салымын аябай чоң. Ана жігіттер, қол шапқан өзі қалдық. Өткен бір азаттан өз пайыздарға отырған мұздар қалдық. Байке, қалқы. Жолдошев Дастан. Жолдошев Дастан барды. Уянда ортаға чөбері. Төлөгөн, Умаров Төлөгөн. Төлөгөн барды? Бар. Төлөгөн байке. Кечір болыз. Умаров Төлөгөн байке. Исаев Бақыт. Бақыт байке бар. Исаев Бақыт байке өздері бір. Акшынбеков Нурлан байкебиз бар ғой? Акшынбеков Нурлан байке. Байкемді өзін ұмытпаған тұрбайсыз. Байке, құт болсын да. Бұл байкебіздің салымы қошқаны аябай чоң да. Байкемді бөлек. Жоға. Станбеков Мирбек. Байке бар ғой, Мирбек байке. Қол шапқылағына жігіттер. Мүмкін туған өрсін. Şimdi біреуімізді сыйлап, біреуімізді құрматтап. Ашматов Турсуналиев, байкебіз. Қарай. Жоқ. Көлімбаев Емил. Емил байкебіздің ушул салымы чоң да. Сосқодағы барар, ушул барлық жағына барар. Уматаев Аман байкебіз. Уматаев Аман байке. Аман байке чек көсеміз. Урматбаев Аман байке келген жоқ. Туратбеков Рыспаев байкебіз бар ғой? Смайылбеков Бақыт байке. Имашев Ерлан. Иманалиев Ерлан. Шапиев Тағайбек. Салиев Тағайбек байкебіз бар ғой? Сариев Тағайбек. Сариев. Мына ушу менен болгон биздин сыйлыгыбыз алдыңыздар калгандарын эмкиде беребиз. Буюрса азыр ошо дагы жолу отуруп коюңуздар. Биздин жыйынтыгыбызды ушул эмеден көрүп алсаңыздар болот. Ошо атайын слайд шоу азыр көрсөтөлүп, тамак ичип, чай ичип отурган чакта.
Ато ысык көл жерибиz, ак калпак намыс көйрелибиz, жүрөктө сактагын ар бири, мекенин Кыргызстан мекени. Ата журт, ата журт, ата журт, канганас төктөгөн Кыргыз журт, мактайлы, тантайлы, сактайлы, элине жараткан берсин бул. Ата журт, ата журт, ата журт, үзүлгөн жерине улаган, чачылган элин жыйнаган, душмандан эл жерин Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл добушун угуп тыңдап жүрүктө, кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам ташта изи калган кыргызымдын, бириң кеттиң алыска, бириң жетти жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден калышпа. Лучше поздно, чем никогда не. Жигиттер, мурашта жүрүп алыңыз, калып кетти, олтурак болу керек. По поводу СОС боюнча айткандай, как раз баарыңар басыңарга СОС боюнча туугандар, если СОС болгондо, значит көңүлдү ошол жака бурабыз. Личный темаңарды жөнөтпөгүлө. Анан таш деп удаление кылса ким жаман, админ жаман. Эми админ болуп удаление кылып кое берет экен булар депчи. Сен кыргыз болуп, сен көңүл бурбай жатпайсың бир тууганыңа, башка адамгачы. Ошол үчүн балдар СОС болду, bir 10-15 жуман күтүп туруңар пока. Если бара албайсыңар, же алыстасыңар, жөн эле отуруп туруңар, жазбай. Анан жаза бересиңер СОС бүткөндөн кийин. Туура түшүнүп алып тургандар, Кайсы KG боюнча если уруш, жаңжал бири-бириңерге жакпаса бир адам, ичкасынан чыгып калса ошол жакта бүтүрүлгүлө. Кайсы KG'де бүтүрүлгүлө. Туугандар, туура группада урушмай жок, билесиңер өзүңөр. Кайсы KG'нин описаниясында жазып турат, эмне жөнөтсө болот, эмне жөнөтсө болбойт. Ошол туугандар, рахмат. Анан балдар, пока тамак кайгыча кимде кандай идея бар? Кимде кандай идея бар? Ким кандай нерсе кылса болот, эмне кылса болот? Каждыйыңар любойңар чыгып, он жака микрофонду алып сөздөңөр болот. Ким сүйлөйт? Балдар келиптир, кечиктен судан. Бак, Жорабай уулу Байыстан. Шамрат Батама берип коюн, микрофонду. Ассаламу алейкум. Общий такси KG жамааты бардыгына дагы жол саламдашып коем. Мен тааныгандар, тааныбагандар.
Мен айтайын дегеним, главный бул жерде биздин ынтымагыбыз, кыргыз элдин ынтымагы, башка жерде, башка элде жүрсөк дагы, ушинтип биримдикте жүргөнүбүзгө башка элдердин көз карашын, башкаларды көрүп атабыз. Даже бизге орустар суктанып атат. Москву держит мигранты депчи. Көрүп атсаңар керек өзүңөрдөрчү. Мындай биримдик эч кимде жок, бизден башка. Бизди көрүп эми башкалар ушул ойлорду, ушул идеяларды эми алар түзүп атат. Биз алдында да алардан кулак алабыз иншалла. Ар дайым жигиттер биз ынтымактуу болойлу. Кыргыздар эч качан кырылбаган, биз каныбызда бар бул нерсе, эч кимден коркпойбуз. Биз сыйлаганды сыйлайбыз. Аш менен урганды, таш менен урганды аш менен ур дейт. Биз эч качан бирөөгө против чыкпайбыз. Бул жерде бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибизге көз көрсөтүп, жигиттер сос болгондо бири-бирибизден жардамыбызды аябайлы. Бүгүн биздин башыбыз ошондой түшүп калса, эртең силердин башыңызга түшүп калышы мүмкүн, жигиттер. Анан кийин жанагындай коркуп, ошол жерде туруп барбай койгон жигиттер, общий болуп койгула. Барбай койгон жигиттер, эртең мындай бет керекте, силерде деле болуп калышы мүмкүн ошондой нерсечи. Карап турсаң кээде жаныңда турат да телефонду өчүрүп коет да, чалкан албайт да, бул уят нерсе да. Эркек жүрүшүң кийип жүрөсүңбү? Бар да ошол жергечи. Башкалардан кайрыңар. Бардым ишин кийип жүргөндөн кийин мындай эркекче бири-бирибизди достойный болойлу да, жигиттер. Мен силерге айтарым ошо, ар дайым ынтымактуу болойлу, бирге болойлу. Анан ушул жерде айта кетчү нерсе, бул жерде биздин бир гана келип аш жеп кетиш же ушинтип бир гана өзүбүздү ойлоп, бири-бирибизди колдоо гана эмес, бул жерде канчалаган кайрымдуулук нерселер өтүп атат. Кедей кембагалдарга, колунда жокторго, ден соолугу начарларга канчалаган жардамдар берилип атат. Ошолорго бардыгыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошо ар дайым ынтымактуу болойлу жигиттер. Дагы ким сүйлөйт дегендер барбы? По поводу такси кейжи боюнча, сөз боюнча кимде кандай ойлор бар? Уялбай чыгып өзүңөрдүн мненияларды айтсаңар болот. Ким? Жолдош байке сизби? Ушакта бага сөз жок. По поводу фонд боюнча каждый ай келип билесиңер, айдын биринен 10га чейин чогулат. Фонд билесиңер, эми максаты кандай, кайга кетип атат. Ошол фондду дагы айтып, мындай против чыккандар да бар экенин чыгарып ошол ким за эмес, ошону дагы бир колдоп коесуңар. Ошо биз билели. Жамаат чечет да, көп адам чечет. Бир адам отуруп чече албайт да, эмечи. Ошол үчүн балдар фонду дальше продолжаем, каждый ай ошону сурап турушабыз. Фонд боюнча кимде кандай түшүнбөйсүңөр, ошол боюнча да сурасаңар болот, айтып беребиз. Кичинен балдары адашпасам бир 50% акча алат, 50% демишти, ал балдар 5000 алат, 3000 алат, 7000 алат. Но карасак биз 5000ге токтодук, потому что баарга жетишпейт да. Ошол үчүн 5000ден бере атабыз. Бул айда бир 8 адамга акча берилди. 8 адам. Аттарын айтып эле коелу. Ал билет балдарчы. Мындай. Жок, мындай. Допустим, бир тууганыбыз аварияга түшүп калды. Ал жардам катары берет, бул акча берет кайра. 5%, 5 ничего, да просто жардам. Пока ал алышты. Бар да эки адамдар жанагы группага. Группага, допустим, чыкканда айтат. Мына 1000 берип тургулачы, 2000 берип тургулачы, турпачы дейт. Аны эч ким көңүл буруп койбойт. Ана бала көңүлдө калат дагы бурбайт. Это ясно да? Ошол үчүн ал бала сразу сыргак таксырга чыгып турбайт. Сыргак таксырдан сурайт. Сыргак таксыр сразу фондду карайт. Бул бала фондко катышканбы? Катышкан эмеспи? Анан гана берет. Фондко катышкан кайрымдуу бул 5 фондко катышкан эмеспи берилет. Там жашка операцияга, башка нерселерге груз денежный бир отдельно акча коюлат.
фондто койгон жокпуз да, потому что биз анда требуем, чтобы груз 200 кило калышы мүмкүн. Да, эми чечкен. Груз 200 отдельно болот депчи. Ошол дагы вопрос. Болду? Түшүндүңүздөр? Мынау фонд тууралуу кичине бир эки сөз туугандар. Ушул нерсеге внимание кылышыбыз керек да, көбүбүзгө не интересно. Анан буга чейин кичине баягы муктаж болуп, максат көңүл буруп койсоңор, ото бири-бириңерди укпай калып атасыңар да. Буга чейин кичине муктаж болуп, же баягындай эми талаада жүрөбүз да. Ошол убакта могу фонд менен кичине кол алышып калган жигиттер түшүнүп калышты да. Анан калгандарыбыз негедир көңүл бурбай атабыз. Мен чакырат элем. Ушул нерсеге көпчүлүк көңүл бура турган болсок, бул нерсенин келечеги жакшы болот депчи. Анан жок, мынагындай көңүл бурбай, мима душу кетире турган болсок, туугандар, бизге деле кыйын экен да. Ушунча баладан жарым берсе, ал эми нитудан акча болот экен, а эч жака жетпей калат экен. Эгерде ушундай темпте кете турган болсок, анда силер менен кеңешип фондду жаап коюшка туура келет. Ошон үчүн группада сүйлөп атканда дагы бири-бириңерге жеткизип, бири-бириңерди үгүттөп, бири-бириңерди курска койсоңор туугандар. Анан мына ынтымак тууралуу дагы бир кыска. Мен өзүм участвовать этип калдым, өткөндө Бабушкинскийде сос болду. Мен бир акмактар менен баягындай түшүнбөстүк иштер болуп кетти да. Бир нерсени көбүбүз байкадык. Баягы биз билимдиктүү болсок, бизден айланып өтүшөт экен. Барган жигиттер көрдүңөр, значит келишип, биздин караныбызды көрдү, көпчүлүк экенибизди көрдү, бизге дагы бере алган жок. Мен азыр чалып сүйлөшөйүн десем, менин номерлеримди блокировкага киргизип коюштур да. Значит түшүнүп кое бергиле. Ошон үчүн мындан арака мындай сос болгон учурларда внимание кылсак туугандар. Көңүл буруп, ошол жака агылып барып бири-бирибизге жардам бере турган болсок, бул деген эртеңки күнүбүз үчүн да жакшы да. Анан көңүл бурбай бирөөбүзгө сос болуп атса, калганыбыздан ортого чыгып баягында башка темаларды сүйлөп аткан болсок, анда бул баягы бири-бирибизди уважать этпегендикке жакшы болот. Ошон үчүн өзүңөр карап көргүлө, силерге кайта-кайта айта бериштин өзү негизи кереги жок, жаш бала эмессиңер. Анан эгерде азыр түшүнбөсөңөр, анда башыңарга келгенде түшүнөсүңөр. Бирөөңөргө сос болсо, жардам сурап кайрылып атсаңар, калганы башка темада общение кылып аткан болсо, анда өтө обидно болот. Ошон үчүн билимдикке чакырам, мындай нерселер болуп калган убакта бир жарым саат, 1 саатка дүйнө иштерин токтото коюп, бири-бирибизге жардамга келсек. Ошо агыл эле келе беришибиз керек да, жөө эле баягынтипчи. Анан результатын өткөндө өзүбүз көрүп калдык. Жакын келип жолойду алышкан жок, уже духуда жетпей калат экен. Конечно, ошондой болуш үчүн билимдигибиз бекем болуш керек. Ынтымак болбосо жигиттер мунун баары бекем болот. Рахмат көңүл бургандарга. Жөнөтпөңөр. Болгон информацияны жөнөтөсүңөр, анан ал сос эмес экен, ал өзү карыз экен, ал өзү виноват экен деген болгон информацияны жөнөтпөңөр. Админдер кимиси бош болуп калса, ошол чалат тактап билип балдар кетти. Бир админ болсо да айтат. Айтпаса анда максат байке барып тош жүрөт да мындай. Маскечили көп жүргөн балдар бар, алар дагы айтып калат. Потому что алар дагы билет, что информация верный, туура болсо канат барат. Ошол балдар, ошондой боюнча. Кандай дагы неме бар? Азыр 5000ден мисалы ДТП болсо, анда берсек болот. Анан ачык эле билетке жетпей калса, же башкага дей берсек эртең мага билетке жетпей калат, же буга ушундай көпчүлүк бүттү. Ошол мейли ошо ДТПга берсек, эми общий чечилет да. Ошо ДТП болсо анда берсек болот. Анан Кыргызстанга кеткенде башкасына алар токтотуп эле действительно муктаж адамдарга, мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, чай көз чачырап турган. Ошолорго гана берсек. Ошондой нерселерди биз админдер өзүбүз ни в коем случае чече албайбыз. Жамаат өзүңөр чечип, жыйынтыгын өзүңөр чыгарасыңар. Ошондой нерсеге жамаат макул боло турган болсо макул, жок десе жок.
бир байке сүрүп кетти, попойду жанагы билетке жетпей калды депчи. Биз карап көрөбүз да ошо баланычы. Биз билесиз уже ким кандай, кимде кандай муктаж эмес. Действительно ошо проблемасы болуп калды. Ошого карата беребиз. Допустим, 8 саатым бар. Допустим, тамак пайкени алалы, например. Биз тамак пайкени жакшы билебиз. Например, энди биз айтабыз, ушул тамак пайкени муктаж экен, ушундайга берсек болбойт деп. 8 saat менен, допустим, 6 saat менен жок десе, 2 макул десе, өтпөй коет. Так биз. Жок, туура, бул ачык эркекчилик бизде биз бир өзүбүз менен аскербиз. Каждый өзү менен. Билесизби? Жокто жок. Ошол тургундар. Топодан Руслан байкени боюнча айтыңыз. Азыр 40% берип атпайбы? Азыр 40% эмес, 30. Айтсакчы, жигиттер биз буякта сүйлөп атпайбызбы? Азыр бекте биз бир группага сүйлөйбүз, мисалы такси кежи 2-ге. 1, анан 3 биз сүйлөй албайбыз да, башка группабыз. Анан фото боюнча карасаңар бир 40% берилип атат да. Же жок дебейт, же бар дебейт. Ушуну бир конкретно чечпейлиби? Макул эзиңер. Мисалы азыр админдер айтат группаларгачы. Бул азыр биз мектепте бир 30% балдар келди. Мындан кийин менин сунушум конкретно чечип берген балдарды берип келдик да, байкасыңар. Бербеген балдар бербей келет. 40 эле. Айдан айга бул учетто турабы? Өзүң карасаңар. Азыр 30% түшүп калыптыр, 25-30%. Ушуну нары же бере кылбайлы фондду. Или берели до конца, болбосо жаап салалы. Бирок ошону улантса да жакшы болмок. Айына 200 рубль не деген соң? Жөн эле жок болсо. 200 рубль. Андан кем деле болбойсуңар, бул деген бул садака биздин ынтымагыбыз, ошондон келет да, бирөө келгенде көзү чачырап турганда фонддон алып туруп ошого берип койсоң 10 миңди мачтаны жазып алат. Бул аябай жакшы нерсе да менин оюм. Канча ушуну көтөрбөйлү фонд жигиттер. Группаларга айтпайсыңар, жандарга айтпайсыңар. Кандай дейсиңер? 200 рубль, 200 рубль. 2000 эмес же бир. Өзүм оюмда кичине кыскача. Мына фонд десе эле көп эле фонд экен 200 рубль экен деп көп ойлоп атат. Мен ойлойм бул деген садака деп элечи. 200 сомду мына жолдо жүрөбүз. Жолдо эми Кудай билет да кандай жолдо жүрөбүз. Ар нерсе болуп кетет туурабы? Жакшылык болуп кетет, жамандык болуп кетет. Анан 200 сомду мындай садака катары көрөлү. Жолдо садака, жөн эле садака берип коебуз, болду. Кудайга шүгүр. Дальше иштерибизди көрөбүз. Анан фонд десе эле чочу эле бул акча да кетип калды, бирөө кетип калды. Бул садака өзүбүз үчүн, бир туугандарыбыз үчүн жардам. Жана өзүбүзгө жардам. Көп эле мындай мен өзүм ойлошумда мындай эч Кудайга шүгүр жөн эле жүрөбүрүм деп мен дагы мындай кабыларын билген эмесмин. Кечээ мен дагы болбогон билем. Нерсеге туш болдум да. Түшүмө кирбейт эле да ол нерсечи. Мен жеңип кетем, мен утуп кетем, мен алдап кетем деп өзүм ошентип өзүм ойлочумун. Жок, болбой калды. Сен да мындай да, тамаша эмес, ушундай нерсе болуп кетти. Ошондой жерлерде мындай билимдигибизди кылып, ошол жерде келип, колдоп, жигиттер чоң рахмат, Алла разы болсун, ушул жерде да рахматымды айтып коеюн. Баатсы жигиттер, алга. Бир айда биз эртең менен турабыз, кечин жумушка кетебиз, кайра кечин үйгө келебиз. Эртең менен жумуш, кайра үйгө, кайра жумуш, кайра үйгө. Бир айда бир жолу келип кичине мени эс алып, мындай отуруп, сүйлөшүп, маанай көмөк кылып кичине. Ошол ашка да келип турган балдар бир айда бир жолу болот. Болду уже бул айдан баштап аш кафеде болбойт. Бул айдан баштап природага чыгабыз. Футбол, волейбол, погодада майда Кудай буйруса жакшы болот. Ошондой кылабыз. Погодага карап батпайбыз шапка. Азыр погодага чыгып десеңер карда калмаксыңар. Сыргак таксыр барбы? Сыргак таксыр бар экен арабызда. Сыргак таксыр көңүл бурпаңыз жакта. Таксырлардан ким бар да? Сиздерден сураны жана фонд маселесиничи бар эле түшүнө бербейт экен. 200 сомду берсек ошол бойдон калат жолго сен жардам катары деп. Ушуну жакшыраак кылып жеткизип койсоңуздар жакшы болот эле.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ey Rabbil Alamin, uşul Kur'an ayetlerini soğan süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, sahabalarga, tabayinlerge, tabayinlerge, din üçün kurban bolgonlarga, gün çıkış menen gün batışı noktasında la ilahe illallah kelimesini aytıp aytpay ketken жалпы Müslümanların muhtarından başladık. Ey Allah'ım жана ошолордун катарында өтүп кеткен биздин чоң ата чоңелерибиздин, ата энелерибиздин, ата энелерибиздин, эже карындаштарыбыздын, бир туугандарыбыздын рухтарына багыштадык. Ey Allah'ım ошолордун ошол өтүп кеткен инсандарыбыздан билип билбей, көрүп көрбөй кетирген чоң кичине күнөөлөрүн кечирип, тозок отун харам кылып, кыямат күнү сүйүп Пейгамбер Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына насип эт Аллахым. Ey Allah'ım, bilip bilbey, görüp görбей кетирген чоң кичине күнөөлөрүбүздү кечиргин Аллахым. Ey Allah'ım, ушул окуган Кур'андын урматына адашып башка динде, башка жолдо жүргөн бир туугандарыбызга өзүң хидаят бергин Аллахым. Ооруп жаткан бир туугандарыбызга өзүң шифа бергин Аллахым. Сафарда жүргөн бир туугандарыбызды саламат кылгын, иштеп жаткан бир туугандарыбыздын иштерине ийгилик береке бергин Аллахым. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Elhamdülillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Рахмат баарыңарга бүгүн келип ушундай катышып бизге бир жыл болду. Мен Кудай буйрса мында бир жыл эмес 100 жыл болсо да канча болсо дагы болсун. Музыка азыр болот. Балдар, эми бул тайскейчи бул биздики эмес. Бул өзүбүз кете берет ушунтипчи. Жаштар келет, ушул ынтымагыбызды, биримибизди кармап, ошон